بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الرابع عشر أنترتنش حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Тозок нафси каалоого жагымдуу шахваттар менен курчалган. Жана бейиш болсо нафсиге жакпай турган нерселер менен курчалган. Бухари Муслим. Түшүндүрмө. Бейиш тозок жаратылган. Ар бир адам баласынын акыры барып токтой турган орду да мына ушул тозок менен бейиш. Акыры акыбетте инсан жакшы амалдарды жасап бейиштик болот. Же болбосо жаман күнөө иштерди жасап акыры акыбети тозоку болот. Тозок нафсиге жаккан жагымдуу болгон нерселер менен оролуп курчалган. Тозок амалдарына инсан нафси каалоосу убактылуу бир мөөнөткө чейин рахаттанып жыргаса, кийин болсо анын азабын тартат. Бейиш амалдарын инсан аткаруу менен инсандын нафси каалоосу кыйынчылык, машакат тартат. Кийин мунун натыйжасында бейиште рахаттанып жыргайт. Инсан бейишке жетүү үчүн сөзсүз ал кыйынчылыктарды башынан өткөрөт. Инсан орозо кармасын, намаз окусун. Бул ибадаттарды аткарууда да нафси каалоосуна жагымдуу болгон нерселер алдынан чыкпай коюусу мүмкүн эмес. Мисалы, инсан жыл бою тамак ашты жеп келип, анан орозо айы келип калса, ал нафсине жагымдуу болуп калган тамак ашты таштоосуна туура келет. Жана ошондой эле намаздын да өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Аллах Таала Куранда бул тууралуу айткан: "Ва иннаха лакабиратун ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин". Намаз окуу оор, бирок Аллахка кичпейил болгондор үчүн жеңил. Эмне үчүн адамдар намаз окушпайт? Анткени кыйынчылыгы бар. Бул машакаттар инсандын нафсине жакпайт. Тозок жолу болсо нафсиге жаккан тамак аштар, нафсиге жаккан жагымдуу нерселер менен оролуп коюлган. Нафси каалоо эч качан эрте мененки багындап намазына тургусу келбейт. Жамаат намазга чыккысы келбейт. Мал мүлкү көбөйсө зекет бергиси келбейт. Инсан нафси каалаган нерсени аткара берсе, нафсинин кулуна айланат. Нафси каалоо рахаттанганда, жыргаганды жакшы көрөт. Куран сүннөттө эч бир орунда нафси каалоо макталган эмес. Ошондуктан тозок жолу Аллахка күнөөкөр боло турган иштер, шахваттар менен оролуп коюлган. Ошондуктан инсан нафси каалоосун тарбиялабаса, ал зынага баргысы келет, арак ичкиси келет, гыйбат кылгысы келет, ушакташкысы келет. Ал эми бейиш бийик болгон бир орун. Ага жетүү үчүн көп аракет кылуу керек. Бул нерсе инсандан каттуу аракетти талап кылат. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала бейишти жараткан кезде Жебирейил периштеге айтты: "Бейишти барып көр" деп айтты. Анан барып бейишти көрдү. Жана айтты: "Сенин улуулугуңа ант, аны уккан адам ага кирет. Аны уккан адам ага кирүүгө аракет кылат. Ал машакат, жагымсыз нерселер менен курчалып коюлуп тур" деп айтты. Жана Аллах Таала айтты: "Эми барып тозокту көр" деп айтты. Жебирейил периште тозокту барып көрдү. Жана айтты: "Сенин улуулугуңа ант, ага бирөө кирбесе экен деп корктум. Бирөөнүн кирип калуусунан корктум" деп айтты. Абу Дауд, Тирмизи, Насаи риwayat кылган хадис. Бир алым айткан экен: адамдарга таң калам, алар тозоктон коркушат, бирок андан кутулуу жолуна качышпайт. Адамдарга таң калам, бейишти жакшы көрүшөт, бирок ага карай умтулушпайт. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.